Assalamu alaikum Kırgız halkın ulуу jurtунaki. Бул эфир өзгөчө болгон атап, студияда өчпөс өнөр деп тартчылык. Могу жаздын табиаты менен сырдашып, табият менен кыргыздын жүрөгү бир дейт го. Анысы кандай табиятка мынакей казан ас, эсен тамагын жасап, бул тамакты да жакшы, жамакты да жакшы келтирген жигит. Оң жагымда Бакыт Шаршаналиев, жагыда болсо Эсен Жабаев, бер жагында Аман Жабаев. Asıl zatın azabında çırpalım. Kanda yutmuşları sağlandım. Üzgün bir gün çürüttüm kılları. Oldun sayan buylamak Anlam biri Işınlar bir bana Çatsa da ırkılmaz İnanamaz Sindirdi buylamak Üçüncü suyunacağım İşen canım Çiğri çocuklar İndi suyuna Düşkünüm atarım Başlamam Uzundun uzun Öyginin Ütlüsünden salın Çıkacak Üçüncü suyacak İlgilerin Dilinden Eşin canım Şirin tutundu Birinde olasıyla Benim Nikolar'ın o suyga nasıl özü? Qandaysan arandan? Жақсы, керемет шығарма болды мынакей. Жаздың күнінде жарашықты шығарма болды ма эке? Ортосу толтуруп бериңиз эми берекелүү. Жаздын мынакей жаркыраган жыты менен, деми менен, байкебиздин күчү менен мынакей үйүнө жаз деп. Негизи эле жүрөктө жаз, үйдө жаз дегенде азыр ар бир кайсы булуң бурчта болсо жаз да. Арабияда күз эмес чыгар азыр. Бардык жакта жаз. Эми бул башынан баштасак, бияк байкебиз жөнүндө бир маалымат бере кетем бак. Нурдан Бексеитов байкебиз таластын кулуну, жалпы да Кыргыздын кулун десек болот. Төрт тарабы төп келишкен жигит өзү. Бир четинен актёрчулук өнөрү бар. Министрдин кызы Махабатында жакшы бир роль жараткан эзибизде. Оончулугу дагы бар, комузчулугу жагы бар. Биз билбеген дагы көп сырлары дагы бар.
кырлар бар андагы эфирдин жүрүшү менен байкап отурарбыз. Анан Аман Жабаев, Эсен Жабаев деген Улуттук Манас театрынын төкмө акыны, кадимки Эсен Аман чыккан кадимки Көпүрө базардан келген эки акын болуп турат. Кыргыз казакка акындык берсе дагы эгиз акындыкты кыргызга да берген экен. Ушулардын жанында шерик болуп эр шаркак жүргөн мен Бакыш Ашеналиев. Кол чаап. Чоң рахмат. Маке баягыл өчпөз өнөр деп эки чыгарылыш студиядан тартканбыз Нурдан байке. Студиядан баягы күн илеби элек кезде, салкыныраак кезде, анан момундай жас табиятты колдонуп. Атайын чакырыпсыздар. Негизи жаста табияттын коюнунда, жаратылыштын коюнунда дегендей сонунда. Жаста жыргоо. Жаста сонун. Муну баары Саратан, Чымын-Чиркейдин чымчыктардын үнү болуп бул жакта. Анан эгистердин ортосуна отуруп коюпсуздарбы? Мен эмне туура эмес отуруп алдым. Экөөбүздүн ортобузга негизи эме бар, Кыргызда ырым бар экен. Эгиздин ортосуна туруп тилек кылса ошо тилек кабыл болот дейчи. Далай кыз турган ортобузда. Тилек кыла берсеңиз болот, коркпой эле. Кудай буйрса мынакей Нурдан байкебизге эркелеп калабыз, көп тойлорго чыгабыз мынакей. Өзү көп кырдуу, бир сырлуу жигит. Мырза өзү өң келбетине карасаң 17 жашар жигиттердей. Сүлпүлдөп эле кечен эле сууту келген тулпар аттай болуп, асманга уча турган шумкарды болуп, коңгон жерине ителгидей конот, тепкен ташын сындырат. Үзөңүсүн үзөт. Ушундай жигит. Кандай санан ден соолук иштери? Бул эфирибиз мындай. Маанисиз менен баштала турган болду. Өчпөс өнөр деп туруп биз атайын чыгарганбыз. Өнөрлүү адам негизи өлбөйт. Ар тарапты өнөрлөрдөн кандай өнөр болсун, кандай болсун. Сиздердин студияңыздарга келип, ой пикирин, сындарын, сырларын ачып, чачып, бир чечилип отура турган эме турбайбы, канал турбайбы? Ошондо жалаң сөздүн баардыгы мен жөнүндө болбосо аралаш эле энен. Эч камсанабаңыз. Нары бир левый, правый жок. Түп-түз эле сонун сөздөр. Бакыт атайын систем. Болду. Элдер суранып атып, комментарийге көп жазышкан экен ушу Нурдан деген байке бар. Бакытын мен аябай мактайт, той барганда. Жана бир неде орус кыздар карашкан деп. Байкени көп эле карашат, анан өзү да байкабай калат да. Ушунчалык көп карагандан ким карап атканын өзү да байкабай калат. Билбей калат. Байкемдин аккордеон тарткандагы өнөрдөн сырткарда комузчулугу бар. Аккордеон деп калбадың, бир кыстырма айтайын. Бул байкебиздин аккордеон тартканы Асанкалы атабыз. Бу дүйнөдөн на дүйнөгө сапар аттарын билип калгандан кийин, айбаа Нурданды чакыргыла деп. Нурдан байке барганда, "Мо аккордеонду сенден башка ишенбейм." Даже ушун жазган немистерге ишенбейм. Мен айланайын, сен тарт деп ошонун колунан алып мынакей. Улуунун учкагы деп коет го кичүүнүн. Ошол күндөн ушу күн аккордеон ойноп, эзесип аккордеон. Мага прямо берген эмессиз. Эме салгамды алгам. Сүрөт алган. Карабайсың, кыздар көз кысса деле билбей калат. Аккордеон берсе деле билбей калат. Вообще мындай. Негизи аламдай кенен да, аламдан да кенен киши да байкем. Кудай таалам аламды жаратып турган Нурдан байкенин дүйнөсүн жазат. Бул аламдан да кенен болуп кайкап атырам деген турбайбы? Ар бир адам өзүнчө бир алам дейт го. Комуз аккордеон болгон өнөрдү берейин. Өзүңүз кандайсыз учурда эмне кылып атасыз? Жакшы учурда ушул жаз келиппиз да, баягы кыш менен жаткан буктар. Жазында мындай кылам, андай кылам деп пландаштырып жүргөн го, баягы ар бир адамдар жазга көп пландарды коет, жазында антиш керек, мынтиш керек деп. Анан ошондой эле көпчүлүктүн ойлорундай эле биздики деле ошондой эле жаз келип кичине тегерекче тазалап, жаз жаш күз күрөш дегендей жазында ошол огороддорду тазалап, анча мынча красть этип, кичине көчкөн жерди ремонт кылып дегендей тирилик менен эле. Анан азыр баягы айрыкча ушу тамадалар силер айтасыңар го, акындар кашкырдын тилегени. Не кой тамаданы той дегенде той болсо экен деп анча мынча тойлорго чыгып атабыз. Тойлорго чыгып атасыз. Өнөр болуп турган жакшы өнөрдө эмне жаңылык байке? Жумуш өстүн оң менен өтөт. Өнөрдө да жакшы бир жаңылыктар жаратайын деп турасызбы келечекте? Кудай калса жаратабыз. Пландар, иш пландар бар. Бар. Баягы курсак ток болсо ыр көп болот дейт го. Анын үстүнө Кыргызда ыр жандуу экен. Баягы келсе дагы ыр менен тозо болуп, бешик ырын ырдап кетип атса да ыр менен узаткан калп экенбиз, ыр жакындуу. Ушундай даңазалап, даңктап, ушундай эл экенбиз да өзгөчө.
Манасты үйүнө жууп таң калган. Анан баягы көп эле кызыккандар бар азырчы. Аккордеон кандай кылсам, кантип чертет болот экен, мунун кандай жолдору бар деп баягы сырларынан бир кичине бөлүшө кетсеңиз деле. Аккордеондунбу? Эми Ырчылыктын аккордеонду мыкты ойногондо мен деле үйрөнчүкмүн да. Негизи мен өзү Бибис Арабейшин Али атындагы искусство институту болчу. 2004-жылы тапшырып 2009-жылы 5 жыл окуп бүттүм да. Анан менин кесибим именно ошол. Орусча кошуло берсе болот. таң кетсе деле. Эми театр и кино факультетин бүткөм да мен. Өзүм кесибим боюнча актерский дейм, актер болушум керек эле. Анан музыкага кызыгып, ага чейин эле баягы мектепте окуп жүргөндө комуз чертип ырдап жүрчүмүн да. Анан кийин окуп жүргөндө баягы студенттер общежитияда чогуу жашайбыз, анан ар ким бири гитара чечсе, бири аккордеон тартат дегендей, ар бир инструментке кызыга берип, баарынан бирастан билем. Анан мындай өзүм окуп үйрөнгөн эмесмин да. Бирок ноталарды билем мен. Ал жагынан адам кызыгуусу болсо өзү эле экен да. Анан мен ошо ноталарды кызыгып үйрөнүп, аны эми адамдын кызыгуусу гана артса, жана ниетиңе жараша амал дейт го. Ошол саарда эмнени ниет кылсаң, ошол боло берет экен. Алла таалам кыла берет экен да. Жаман нерсени ниет кылып койсоң, ошол аккордеон үйрөнгүм келди эле. Акырынан бат эле үйрөнүп алдым бирастан. Эми буюрса дагы үйрөнөбүз. Муну сурап аткан себеби баягы көп эле кызыгат да үйрөнсөм депчи. Анан кийин баардыгынын эле шарты жок. Мисалы үчүнчү баары окуш керек, аны деген 5 жыл окуп жүрүш керек, аны чертиш керек деп жүргөндөр бар да. Анан ошолорго лайфхак болсун кыскача. Лайфхак эме. Мен мындай деп айтмак элем да, бир кошунам бар өзүмдүн акем эле. Анан мен комуз чертем го, анан ада комузга кызыгат деп, комуз үйрөтпөйсүң деп эле. Комузун талаша берет да. Анан биринчи сиз комуз алыңыз, анан мен комуз үйрөтөм деген. Ошо менче комузга алган жок, үйрөнбөй жүрөт. Ошо алса эле үйрөтүп Өзүн да көргөн жокмун, комузун да көргөн жокмун дейсиз. Аккордеон үйрөнөм дегендерге бир эскиз болсо да бир аккордеон алсын. Ар кимден көрүп интернет деген бар. Алато Таңсит деген китеп болчу эле го. Ичинде бүт китеп, бүт ырлар бар. Апалар, аталар. Той десе эле көтөрүп чыкчу эле го мурунку кездерде. Азыр бирок ал китеп жок, издесең да таппайсың. Бирок ошонун ордуна эме Google Translate деген китеп чыгыптыр. Любой ырдын нотасы да бар, тексти да бар. Анан азырда аккордеонду деле ошо YouTube'дан ар жактан карап баштаган кийин бат эле үйрөнгөн. Чоң рахмат, патшалар болсун, бар болуңуз. Ошол тойдо Нурдан Байкеков негизи бакыт менен да көп чыгып калдыңыз тойго. Нурдан Байкеков көп чыгып. Акыркы тойлор биле кайсыл эле могу эмеде бир кызды узатып элек го. Военныйгачы. Военныйга өзү сүйлөшүп, өзү эметкен, жандайда үй жалдап алып. Нурдан Байкеков барам. Нурдан Байке менен жакшы экен. Кармалып. Өзү жалдаган болчу бирок, Жок, ал деген эме өзү уюштурган да. Азыр эмеге таң каласың да. Мурдагы кездерде эч билбей элечи, даже кимге тиерин билбей эле кете берчү эле го. Ал өзү сүйлөшүп, тамада мына момундай кылас деп. Анан бир үйдү жалдап, жанагындай кооз үйдүчү арендага алып, анан ошол жерге свадьба өткөзүп, мен той бүтүп эмени пижама унутуп калам да. Унутчакмын го негизи, ар кайсы жерге ар нерсени унутуп алам. Пижама унутуп калып, кыска жазсын деп үчүн пижамам калып калыптыр. Десем, апама чалыңыз деди. Анан апасына чалсам, үйдөн келип алып кет, ушу атайын алып койгом деди. Кечөөнкү эле жерге барамбы десем, азыр мен сага адрес жөнөтөм деди. Көрсө биз жакта эле турат экен. Анан тыңдыгын айтам да, анан ошол жерде Нурдан Байкеков бар. Бул киши менен тойго барсаң жакшы экен да. Кирип, кудаларды карап, кандайсыздар, мешайт этпей чыга берейин дешти. Аккордеон чезет, комузду эзет, сөздү келтирет, өзү тамада, өзү ырчы. Ошо билишимче көбүнчө учур азыр өзүңүз жалгыз чыгасыз негизи. Комуз да билет, аккордеон да билет. Универсалда бар в одном да. Азыр мисалы той ала турган болсоң, аккордеончу десе, бир аккордеонский чаласың. Тамада десе, өзүң тамада болосуң го. Да биз комуз коштойбуз го, комуз коштоп, комуз билбегендер тамадаларчы. Аккордеон салат, комуз чалат, өзү барат, ушак эле аны аппаратура койгон, музыканты бар. Коноктордон 4-5 бар, шагырап эле. Байке өзү жалгыз бар эле баардык ишти бүтүрөт да. Менде аппаратура эч намга аппаратурасы да бар. Ошо сиздики менен барганбыз. Үйдөн тамада болом,
Анан кудаларга аккордеон комуз менен алмак салмак ырдап берем, ошондой кызмат кылып жүрөм. Анан ошол эле. Анан жок, ээрчитем эле негизичи. Талапка ылайык болот да, тойдун ээси чөнтөгүнө карайт да деле, анан биз деле арзаныраак кылып барып алса анан. Баягы акындар деп сунуштар болуп калат, кээде акындарды Мамбетти баягы бир эшитип баргам. Казакстандан кудалар келип турган, казакча ырдаган акындар керек деген, анан болду Мамбет жарайт да, анан бизде Мамбетти казакча сонун домбура менен ырдайт. Мамбетти айтып баргам. Ансарындай сунушка эмеге жараша толуктоолор болот. Кыз ырчылар керек деп калат, аларды так айтып уюштурганга болот да, уюштура калабыз. Өзүңөр жөнүндө айтпайсың анан. Өзүңөр кандай? Өзүбүз ушул өчпөс өнөр деп YouTube проект канал ачып, бул 3-чү чыгарылыш байке. 3-чүсүн сиз менен майык кылалы. Экоосуна конок жок эле отурганбыз. Анан негизги ошо максатыбыз ар кыл талант өнөр постору менен отурушта келип сырдашып, маектешип, анан бизде деле ошол баягындай эле тойлор, айтыштар болуп атат. Өткөндө кече жакында Бакыт Мамбеттин концертине катышып келди. Мамбет азыр Кыргызстанда билбейм эми төбөсү көккө жеткен эле акын болуп калды. Жана акында оочулук жагы менен универсал болуп баягы өзүңдүн катарлашың дагы, сапарлашың дагы, замандашың дагы өскөн сайын кубана öğreткенсиң да негизичи. Ооба, эми силер негизи жакшы жандош кийик аттырат дейт го. Силер менен тойлорго барып жүргөдүк анан. Жакшы жандош кийик аттырат дегенде силер менен деле барган мен үчүн сыймык. Барсам мен наоборот тез алып, анда санда ырдап коюп, силер сүйлөп, мындай пикир алышуудан көп нерсе багажга толот да. Меники силерге өтүп, силердики мага өтүп дегендей. Анан көптөн бери чогуу тойго барбай калдык, эми көргөндөр эметип калса балким чогуу чакырып калар. Ооба. Сиз менен тойго канча жолу чыктым, ошондон кийин көп эме болуп жүрдү. Баягы байке менен келген жоксуңбу, баягы байке аккордеончу байке колумузда чырчыбайго депчи. Анан сизге 1-2 жолу чалдым, бошобой калдыңыз. Антип эле анан баягы көртүрүүк болуп сүйрөп кеттик да. Кудай буюрса жакшы, сизден кезинде ошо таалимди алдык, мына ушу Нурдан байке тамадалык деген ушундай болот турбайбы деп баягы сиз өзүңүз айткандай. Баягы кыракы киши айттырбай билет дегендей бияк сүйлөп атканда башын тет турбай, ортосун тигиндей кылат турбай деп отуруп. Кудай буюрса ошол. Бакыт, сенде кандай жаңылык? Десен экөөңөрдө. Жаңылык бизде күндө эле жаңылык, анан бирин унутсаң бирин эстеп коет кезде. Тойдо тамашалардан болсо айзыл тамашалар болуп тойдо турат. тамашалардан бир сүйлөшөлү. Кандай той боюнча кеп болуп калды. Сөзсүн угунан бузулбасын. Байкем экөөбүз көп жерге бардык байке. Тойдо негизи азыр бир элге көбүнчө күлкү өтөт го. Тойдо бир күлкүнчтүү, жакшы кызык окуяларды айтып бербейли, кандай дейсиздер? Ошону Мен баштап берейин. Баштаңыз. Азыр тойдун азыр учурда байке. Өткөндө үйдө отурсам, Сен эме тойдогуларды айтып кой, тойго барганда тиги биздин бул анекдотту YouTube'дан угуп алганбыз деп күлө койбойбу? жок, эч ким элек байке. Өзүм баштан. Тойго сиздей болуп ошо кызмат кылып калчумун. Анан музыкальный аппаратура бар үйдө. Тааныш байкем байланышка чыгып калды. Ой, бакпай, эртең менен бир жерге кызмат кылышың керек дейт. Макул, кызмат кылайын. 3-4 саатта жүрүп кетсең кызмат акын өтө баланча сумма деп аны айтып. Эртең мен чыгайын деп атсам. Ошо суммаң канча? Баланча сумма деп. Эми 2 саатка 15 миңге бардым. Анан 2 саатка 15 миң. Негизи комплект сүйлөшсө канчага барасың? Сыр болбосо. Ар кандай эми өздөрүнүн шартына жараша көнөм, мен мындай андай деген болбойм, бирок өзүмдүн ставкам 30 миң да. Комплект деген. Үй тойлор бар, ресторанга 50 миң. Бардык ичинде. Өзүм чакан жакшы экен да. Эл чөнтөгүнө ылайык, молодец. Ичилер, ычыларыбыз баары коштоп беребиз. Жар чакырып киргизебиз. Анан баягы байкем эртең менен чакыртып бара турган жерим той эмей эле меники жаназа экен да. Аны кактан билейин, аппаратурамды жүктүп алып уруп барам. Барып эле анан эшиктин оозуна боз тигилип эле ызы чуу болуп атыптыр. Музыкальный аппаратурамды орнотуп эле, проводду чоп барып эле түндүккө орнотуп баягы жерден. Баштап сүйлөштү, аны муну кылды. Бир маалда баягы
жаназа окулуп бүтүп эле микрофон колдонуп бүтүп эле анан алып кетип баштады ызычу. Мен дагы шашлыш болуп калган да, жумушка жөнөшүм керек. Баягы жерден барып кемпирлер отурат, ызычу болуп атат. Элден ары чыгып атат, мен кетем деп атам да, аппаратурам жыйнап эле. Анан баягы түндүккө кантип чыгам менен шатып туруптур. Алматы деген шаттылар болот го мындай үчүн. Ошондойду алып келип коюп эле анан шатыга чыгып барып, жана жерден проводтун тобун сууруп, канча эле жана жерден стол тайып кетип, шаты кулап, кемпирлердин үстүнө кулап түштүм баягы жердечи. Ар жакта өлүк жаткан жерге кулап түштүм. Ызычу алар өкүрүп атты, мен бияктан проводту мизе алып атам. Бир күлкүм келет да. Каяка келип калдым жерденчи. Ошон бир кызык окуя болгон менде. Артистти бир көргөнү хан көрбөйт, бир көргөнүн кул көрбөйт деген ушул окшойт деп калдым. Сен айтканыңды эстеп атпайм. Атын айтпай эле коеюн, бир тамада Эсен экөөбүз бир тойдон жанагындай жарайтып чыгып атпайлыбы азыр? Ошон жарайтып башын ачылышын кылып эле анан кийин чыгып атсак, негизи ал тойго кире электе чалган ушундай бир той болуп атат, келе калыңыз. Эсен байке экөөңүздөр деп. Макул, жакшы тойго деп анан кийин чыгып эле, тиги тойдон чыгып эле. Берки тойго келсек, бакыт айтмакчы экен да жанагындай похорон болот. Эскерүүгечи атасы каза болгон экен. Анан столдор жазып койгон экен. Тиги тамада да келтирет. Бар эле лифттеги окуяны айтып жана жердечи туруп. Кирип бар эле кызыктуу болуп калыптыр. Момундай бир барак эмерди жанагы каза болгон кишинин өмүр баяны экен да, таржымакал. Ушуну бир сире окуп чыгып турган ушу жөнүндө төгүп бергиле. Ошо менен бирок акындыкы бир жакшы жери жакшы болуп кетти. Барып ошол жерден ырдап эми кеткендер анда бисмилла деп током айткан го. Анда кеткендер анда бисмилла, кейсек келбейт 100 жылда. Өткөндөр анда бисмилла, өксөк келбейт 100 жылда деп анан. Жана сен берди ыйлай бергенде мынтип ысырап корчулукта пайда жок дедим. Төгүп атыпчы. Эң болбосо Куран китептерден алып медреселерге тараткыла, мечиттерге жол салып бергиле эмес, шырдан салып бергиле. Соо кете берет. Чоң сооп десе көпүрө салгыла, мечит салгыла, кыяматка чейин сооп бара берет. Ошентип эме кылган. Апа ошо кемпири жакшы көрүп калды бизди. Жактырып. Анай балам жакшы экөөбүздүн бетибизден ушинтип узаткан. Ошондой күндөр болуп калат. Болуп турат байке. Биз окуйларды угуп кейип кеткен жокпуз. Бираз күлдүрүп алабыз. Эли ушундай го, негизи өзүңөр башында эфирде айттыңар го теги. Баягы терилгенден баштап өлгөнгө чейин ыр жанды элип иштепчи. Асарда акындар ошол кошок кошуп, жанагындай эскерүү жакшынакай кылган иштерин ыр менен төгүп, сөздүн берметтерин шурдай тизип алып айтып берсең, эл дагы кичине баягы эметет да. Өзүңөр айтканчы, элдин баары кейип жүргөндө кайра тиги кей берсе болбойт да. Анан анда ошо ырдын да өзүнүн орду бар болгону, ошо ордуна туш келген маалда ырдап калыш керек да. Сизге кандай темада айтсак жагат байке? Кандай болду? Сонун эле кетип атат. Эми негизинен актёрчулукта бүтсүз бизге бир образ түзүп берсеңиз. Ыйлаган өзгөчөлөр үй болот, ыйдын аркасында күлкү болот дегендей. Өткөндө мен да бир окуя эски. Мен кичине күлкүнүчтүрөк. Биздикине эмне? Асарда жана кыз узатууда деле кеп ыйлайт го кээдечи. Баягы кызды турмушка узатып атканда ушунча жыл багып чоңойтуп, березеге жеткирип анан баягы бөлөк бирөөгө бүлөө кылып берип атканда кыздын жакындары жана бир туугандары, өзүнүн атасы, чоң атасы кичине ыйламыш болуп, же чындап эле ыйлайбы эми баардыгы эле ошондой го өзүлтөн эле. Өткөндө бир тойго барса, ошо бир тамада досум, эми атын айтпай эле коеюн деле, силерге окшоп. Айтып атпайбы тиги, элдин баары эле кызды узатты да анан элдин баары ыйлаптыр, баягы кудаларга салып берип, түндө куданы тозуп жөнөтүптүр. Анан жөнөткөндөн кийин бир кетип атканда жанагы кыздын апасы ыйлабай коюптур да. Бир туугандар ыйлаптыр, башкалар ыйлаптыр. Анан тамада коноктор кеткенде сураптыр, аппаратурун жыйнап атып сага окшоп. Ой, эмне өзүңүздүн эле төрөгөн кызыңызбы же өгөй кызыңызбы деп сураса, ой, өзүмдүн эле төрөгөн кызым десем, эмнеге ыйлаган жоксуз? Элдин баары ыйлады го эми. Сиз неге ыйлаган жоксуз десе, мен кызымдын характерин прекрасно билем. Пускай алган кайненеси ыйлай берсин деп. Кимден уктуп эле бир тамада досум анып калышыбыз. Жакшы тамада экен ал. Ишти тамада. Жакшы, Эсен Жабаев өзү төкмөлүгү дагы бар, оңго да иштеп атат. Анан Эсекем баягы эгистинде эки тармактуу жааты бар. Бирөөбүз болсо
күч эрсе бирөөбүз оң иштеп келатпайбы? Эсекемде жакшы оңдуу чыгармаларыңыздан болсо сен да бир уксак. Эмирбек устатыбыздын ошо чыгарган бир керемет чыгармасы бар байке. Жан болуп жашап мендесиң деген өтө сонун чыгарма. Эми бирок өзүнүн деңгээлиндей кылып аткарыш кыйын эми. Сизде ырчы, актер, Жок, көп наоборот, кырдуу таланттын жанында бир кырдуу талант кичине неудобный болот экен. Антса дагы элимге неудобный болуп уялмыш болот да. Sen gelip kayısıl ey dünyeden sezimge saldın oy gürbüdüm özünden çıktım ay ört bolup özünden çığa toy oy özünden çığa ey güldürüm can sırrın aytpay ey kişiye Yaşırıp katam oy içime Seyildip çıkam ey Alamda sen girgen günün oy sen girgen tünün ey düşüme Köbüktüm emesey köldüsün Göz yetki salısay yerdesin Car bulup yaşap ey Andasın can bulup yaşavay oy can bulup yaşap ey mendesin Ay barakeldi. Oy vali Nurdan байке. Son. Өтө сизди ойго чөмүлтүп койгон жоксузбу? Sizde Iya. sınav Siz görüşünüz oyga çöküp Normal, son. Жакшы элеби? Трансқа кирип кеткен жоксузбу? Трансқа Son. Ырыларыңыз тынып койгон жоксузбу? Тойдордо жүргөн. Нурдан байке сиздин үнүңүздү элге жеткизе Кандай алалы. ырlardan ырда Илья? Кандай жүрөгүңүзгө негизи жаз күнү сүйүү ырлары көп. Мындай жүрөктө ыйылма. Сөзү туган Баевдиевдики, оны Сыймык Бейшекеевдики, кызганыч дегендерди аткарып берейин. Баракелди. Gülüm olup içine Gözünden batsam içine Gör gözlü alıp çürümekmin Döngülü buzu kişiye Karabın dolup içine Karıktın batsan içine Karatmay telen özündü Karaşı buzu kişiye Karasan başka kişiye Kantalık düşer içime İyilikse cürüp bulgunu Yem olun almay gücüne Can aşağı kalsam içine Caldırıp karayım yüzünü Baleket kılmasan eken
ой эфирдин артынан кирип түшүп билесиң ойду санамды биликтей күйүп шанамды сыртыңдан жүрүп кызганып сыр колу болуп каламды кыйсыпыр кылдың санамды кыргызстан сендей табамды өзүң деп жүрүп акмына сарору дарттаңай канамды айтканда күлүп арга жок машыктык оту кайда жок мени сүй эгер ишенсең мен сүйгөн менен пайда жок мен сүйгөн менен пайда жок. Чоң рахмат Наке. Байке жакшы ырдадыңыз. Нурдан байкебиз мына үйүнү дагы булбул, өзү дагы дулдул. Үйүнүн укпагандар уксам деп суранат. Ырдаса үйүнүнө уланат дегендей. Чоң рахмат сизге. Үйүнүң сөчпөсүн дагы эфирлер бүткөнчө көп ырдашып туралы. Эми ассаламу алейкум ата. Рахмат. Сапар тартып кош келдиңиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Рахмат. Кичине биз мындай саякаттап келели деп мына керемет. Табият жагып Бүгүн карачы, Алланын рахматы карачы кандай. Жаандан кийин баары көтөрүлүп рахаттанып турган. Ошону Эми каяктагы куштар шайрады десем, коштун үнүнөн дагы рахмат. Булбулдар отурат бекен. Арасында мени кошо алды. Рахмат. Анан мен сизди көрүп калып, сизди да кошо алалы деп чакырдым. негизи Тааныштыра кетпейсиңби? тааныштыра кетели. Бияк болсо Нурдан байке өзү аккордеон чертет, комузу менен ырдайт, тамада болот, тойго чыгып, актер өзү окууну бүткөн искусствонун. Ушундай көп кырдуу, бир сырлуу, ушундай өнөрлүү жигит. Нар жагыңызда отурган Бакыт Шаршеналиев деген Таластын кулуну. Бул деген Манас театрында иштейт. Төкмө акын. Жакшы. Жеңи жок атабыз чыккан жерден бу дагы ошо акындыкты аркалап дүүртү элге таанылып, казак кыргыз бир канча жолу айтышып элге таанылып келаткан. Ар жагындагы болсо Эсен Жабаев деген эгиздин түгөйү эгиз акындар. Мен Аман Жабаев, Элмирбек уста тең биринчи алып чыккан. Эгиздердики жакшы айтыш, бирөөнү издеп келатып, экөөнү чогуу тапкандай, же күзгү менен айтышып, күлүп жайнап жаткандай деп. Ошол эгиз балдар үчөөбүз негизи проект кылып YouTube'да ушундай канал тартабыз. Өзүнүн студия бар. Студиядан YouTube'га кирсеңиз көрүп турсаңыз болот. Өзүбүздө чыгарып коебуз, көрөсүздөр. Анан кийин бунусунда ушундай табият коос жерди Кудай берген мынакей кыргыз жердин бейиши деп коет. Ушундай керемет жерге тарталы деп Нурдан байкен атайын конокко чакырып, сизди кошо батырып, мерде бакыт ырдап бакырып. Каласыктарды айтканда, ушул эфирди тартып жатырык. Эфир тартып жатырык. Эми сизге сөз кезек берели. Кайдан келатасыз? Атыңыз? Менин атым Молдош. Өзүм таластык болом. Силер айткандай. Табышпайлы атырып кымар келаткан элге бир кыздарга келгенбиз анан. Кичине буякты кыдырып, немеден көрөп буякка десем. Атайын Кудай бир тартып келатыр, айтыр жака чиребин чыгып. Таластан келгенсиздер, шаарга конок болуп. Конок болуп келгенбиз анан кийин. Анан сиздерди көрүп калып эмне деп өзүнчө эле кубанып калдым. Эми буйдук да. Жакшы, рахмат. Жакшы ырларыңар жагына экен. Жөн киши эмес да, өнөрдү сыйлаган киши дагы негизи угуту бар, көрөнгүсү кенен, өнөргө деген талпынышы, артыкчылыгы өзгөчө болот го. Анткандай чоң рахмат багы. Өнөр посту эл сыйласа өнөр пост болот экен, эч ким сыйлабаса эмне болот дегенде анткандай. Сону экен комузуңдай үндөп окшойт, Атабыз ушунча келип турам, бир ыр сураналы эми сизден бир. Кыргыздын негизи бүт талант го. Мен мындай мунагу Наркыларын көрүп, бизде комуз бар. жана кыргызчалык үйлөчү эле муну сенин күйүң Башкача ошол айтпайсың. Ана күйгө күйлөнгөндөр кой. Ошо эмеде. Сиздин Башкача күйлөнүп. Ата атыңыз ким дедиңиз? атым Молдош. Молдош ата. Талас районунун Манас колхозунан илгерки. Буякта ошо Талас Манас жакта эмес булар Кировтан. Айтмат районунан болом, Бакай районунан. Бешек айылынан болом. Бешекеден. Эгиздер Капровазардан берки Каракай казак багай чыккан жерде. Малгалки. Эй,
Четкениңиз жакшы экен. Комузду эми айта албайбыз эми. Жакшы четкен. Колуңуздан кемпириңиз мен дагы бир көп кызмат болду албай күндөрүмүз акырай. Дайым келип калдык. Баракелде. Аны өнүм жетсе, жетпесе кечирип коёсуз. Тепемен турса, үйдөнүп баштадың ийбеге. Yüzü kanday caneden Yüzün dinli sığdın bir bege Yüzü kanday caneden Yüzün biri barkın bir bege Ketimen tursam Gümenip başladın yüregen Gözü yok kanday canneden Yüzün biri sığdın biri begen Gözü yok kanday canneden Dün biri barkın biri bege Zavu diktetmen turzam Çakay yüzün gibi biri bege Bu batsız kanday canelen Sığdın biri sığdın biri bege Bu batsız kanday canelen Sığdın biri barkın biri bege Özlüküm ötledim bugün Tarıtıp gitsem kayrılı bay Öpünüp biri kalıp yürü bugün Öldürüp gitsem kayrılı bay Öpünüp biri kalıp yürü bugün Siz bak apam menen çok erişip жүрсөңүz аябай суктандык. Негизи сонунда анан бир чет апам эмнеге сизди жалгыз жибербейт десе маселем бар бул. Булдай сайрап атсаң ким гана карабасын, Рахмат. Токолдор тооруп кетпесин деп коркот. Жок, эми андай Байымча болуп калбай. Вакыт деле ойлонуп кетти бунун кемпири болсом үйгө камай турган. О созолор үйгө отурсаңыз дейм. Алай кол чаап Өнөрүңүз Кыргыздын четинен өнөр болсун, четинен. Рахмат. Ошо эмне дечи эле? Неме балыкчы алыстан тайтып кетип болсо өзгөнө дүгүрөк болот. Мен көптөн бери ырдабайбыз. Андай немесиздер жок. Ана баягы бала кезде кичине Сон кереметтерди айт экенсиз. Комузду өз алдынча эле чертип үйрөнгөнсүз да? Ошондой да. Бизге ким үйрөтмөй эле. Жакшы. Анан өзүм кызмат иштедим. Анан кичине. Баягы отуруш да билем. Андай деле көп кыйрата бербейбиз. Жакшы. Анан азыркылардын баягы илгеркидей эмес, баары сонун го. Жакшы. Чоң рахмат. Жакшы. Керемет. Эскичил мынакей жакшы баягы өзүңүздүн жанрлары бар экен. Мидин атабыздын чыгармасын апа экени жеткирип аткарып бердиңиз. Аласыздар айтат дейт байке, отуруп алдырдысым өпкөм кысылып калат депчи. Senin torgoyum, soğuk gölde korgoyum, kaçan bolsa canımda da kalkın bolsa olgoyum. Senin torgoyum, gölde bolup solgoyum, ıssızın ağacına çay soğuk.
soğuna dolmayın. Sırrın acılı çıktı soğuna dolmayın. Sırrın torbayın, güllerin kolonların, işyenin boyasını almayın. Neydimirci torbayın, çoluğunu dolcayın. Alçını tanırdın, ne darabiden dolcayın. Alçını tanırdın, ne darabiden dolcayın. Sen torbayın süygünüm, arna verir gündürün. Bir basalı gül baktan atılışan torbayın ben. Rahat kocaş gezden, gülüm oynam çürgünüm. Saymalaylı cıldızday bulcaş oldun güllerin. Saymalaylı cıldızday bulcaş oldun güllerin. Çalınma çargılar, çağıranma çargılar. Kön üstünde oynamam, aklımda yavrular. Kanat gülüm çalır, oynatır çargılar. Kadırlaşı öterim, ay gönül yavrular. Kadırlaşı öterim, ay gönül yavrular. Oyna büyü çalıp, gülüp bile gül salıp. Benim suyun torbayıma yemge yolum bir çalıp. Aile için güldüdür, aman soğur taşıp. Cargılagan yaşlık gezey geterekte bir taşıp. Cargılagan yaşlık gezey geterekte bir taşıp. Öpmüsüzün geçeli, çabıksın mı çeçeli. Aklam olur oradanı, aklam olur, aklam olur. En solukta kattırıp soğudur deşeli. En solukta kattırıp soğudur deşeli. En solukta kattırıp soğudur deşeli. Soğudur deşeli, ay soğudur deşeli. Soğudur deşeli. Керемет өнөрү тартуулап бердиңиздер мынакей. Таластын ар бир жигит өнөрлүү эмеспи? Манас атабыз жер деген, Каныкей апабыз келип эл деген, эзели душман жеңбеген керемет касиеттүү Таластан бери мынакей акелерибиз келип өнөрүн көргөзүп атат. Акелердин айткан сөздөр акыл болсо бизде уккан инилердин кулактары макул болсун. Ар бир Кыргызстанды сүйгөн, даңктаган, бактаган атуулуу болсун деп. Ассалому алейкум, яндаң амандашам калк менен. Өң эл алдына келгенде эсендешиш керек турбайбы эзелкиң ата нарк менен. Биз дагы акшаны бырдап чыгалың, жеңи жок эсен аман салган калп менен. Мына Таластан келген атаны ой коштук ортого, каада күткөн салт менен. Бирок атамда керемет кылып ырдады, илгерки кадимки кыргыздар түскөн добарк менен. Атамдын өнөрү дагы ой керемет, карачын келтирип бүгүн ырдасаң жылдыздай болуп жарк деген. Ой ата акындар келип маңдайдан ушинтип бүгүн бостойткоң эт жүрөктү коскойтку. Үч акын келип бул жерде, о карачың экиң агам дагы бар, айлананын өзгөчө ыргуу менен коздойтку. Аталар жанда турбаса, аземдүү табияттагы кошпойтку. Анан аябай жакшы ырдайт экенсиз, апам лишний раз көчөгө кой бербейт окшойт. Эй деп тамаша кылалы келген соң мындай атама. Ой жакшыла ырдап берели мындай жаркыраган жакага. Аталарга аздектеп төгүш ала турган батада. Анан келе салып сонун ырдады бул атам, түшпөй такыр катага. Ой туйлап ырдаса бир укмуштум эле, тулпарындай такада. Көпчүккө болсоң атабыз карачың арасында сакада. Бирок атам мынча жакшы ырдоосун үчүн биз рахмат айтыш керек апама.
Alырас апама рахмат айтыш керек чынында. Анткени рахмат айтпаса апага бир аз түшүп калар капага. Апамдың алқап тұрсаңар, атам көп шығат көчөгө көркөмдүү болуп жасана. Анан байкени кечке мактасак, мени айтпай койду деп кечинде жеп калбаңыз атала. Ой, берилип сенин абдан мактады деп, атаке бетиңиз болбосун шатала. Айтырың апамды сөз кылганда, турбайлы биста такала. Кыскасы атаке бата бериңиз, бүгүн канып кетели батаңаң. Эми жакшы болду бул жерден жамактын абдан курганым. Эсен кандай ойду баштап жатат билбеймин, айтып көрчү бакы курбалым. Карачың төп жорголордой туш келип, мен дагы көркөмдүү комуз булгадым. Ой, берде Нурдан акем турбайбы, ырын уккан кезимде жан дүйнөм кетти жашарып, башка ырчылардын ырынан анча тунбадым. Ой, анча үнүңдө кандай бар магия, сизге ыктап калыптыр эсен тууганым. Айтырың Нурдан байкемдин ырдасак, жашоонун сезебиз бистан жыргалын. Ой, ак калпак элге ырдап, ар дайым аман болсун байкем Нурданым. Өнөрлүүнүң өнөр көргөндө өзгөчө дайым жыргашат. Өнөр постору жашоодо такалып калбай шыр басат. Таланттууларды билесиң, кыргыздай таалайлуу элим тыңдашат. Карачы кырчындай кыран байкелер келиптир, булар катар кырашат. Ой, Нурдан байке кайерге барса да, инисин да сыйлашат, агасын деп сыйлашат. Акимдер болсо кай жерде болбосун мушташышат, чырдашат. Оба Нурдан байкем молдош байке бисо, барган жерин нурлантат. А башкаларың өзүң айткандай башаламандой чырдашат. Ой, мындай асыл агаларым барында, ак калпак кыргыз элибиз дагы далай кырашат. Нурдан байке ырдаса, ой, дагы уксам экен деп орус кыргыз ил бой кызды ыйлатат. Же болбосо далай кыздар ыйлашат. Так мощный поет деп кээде немис кыздар да тыңдашат. Ой, негизи мыкты ырдайт экен деп, бунун Нурдан байкемдин укканда негир кыздар дагы ыйлашат. Мощный бүгүн ырдайт комолдош, атамдын жанынан такыр жылбасат. Кыскасы нерв коротпой ырдап, бул татарларды дагы жыргатат. Айтыр көрдүңөр таластын мындай мырзасын, ой, четине да барың эң ырдашат. Ой, кыргызымдын ардайым, талант менен көбөйө берсин көлөмдөр. Жанатан бериң айтылды жамы журтка өлөңдөр. Өнөрпөс торгуң ыкташат, башкасы билбейм жөлөмбөр. Ой, кыргыздын ар бир адамы таланттуу,
Мындай кыргыздай таланттуу инсандар Башкулутта бешикке такыр бөлөндөр. Карачы Молдош ата Нурданбай кедей мырзалар өрүрөп бийик өнөмдер. Ая башка жаман жигиттер жипкасын өлөмдер. Айтөрү жакшы иш кылбай жакшы адам бул жашоодо жөнөлбөр. Кыскасы канчалык өтсө дагы өмүрлөр, бирок өчпөйт экен өнөрлөр. Эми жанатан бериң ырдадык, биздин ырларды уктугалык көп. Ой, биз дагы санаттан ырдап бердик го. Санжыргалуу элимден саамалык кылып алып көп. Таланттуулар ырдасаңа карашың таңшып турсаң тарых көп. Ушул олтурганы уста эртең айтылып калат тарых деп. Ой, кыргыздын ар бир чыгаанын азыр дүйнөң эли тааныйт экен анык деп. Акындар жана обончу комузчулар олтурсаң айтышат барың алып деп. Анда бүгүн эфирдин официалуу жарыялайбыз. Ошо бүгүнкү эфир жабык деп. Ай, баракалла. Чоң рахмат мынаке калайык калк эми атайын ушул аксакал каарыны сыйлаган кыргыз дейт. Карысы бардын ырысы бар дейт. Карысы бардын дурусу бар. Карысы бардын ыйманга түптүз салынган жумушу бар дейт. Анысы кандай атаке? Бир алакан жайып омин деп бизге бата бериңиз, батаңыз карызга. Омин, менен айын балдарым. Омин. Ушул кыргыз элинди өнүктүрө турган келечеги силерсиздер. Ушундай таланттуу, ушундай кыргызымдын комузу талаада жаңырып турса, кыргыз качан өнүкпөйт деген мүмкүн эмес. Өнүгөбүз балдарым. Керемет болсун, ааламда мындай согуш болбосун. Биздин кыргыз элибизди Манас атабыздын арбагы колдосун. Ата бабалардын адымы колдоп, ушундай сиздерге окшогон таланттуу жигиттер кыргыздын эски өрүп адатын, салттын жоготпой ушинтип ар бир жерге улантып жүргөнүздөр бул биз үчүн сыймык. Эскилер үчүн бул керемет. Мынакей бүгүнкү кетип бараткан жерден бир Кудай атайын апрелдүү эч бир байкабастан өтүп бараткан жеримен мына силерге жолуктурду. Эмне дечи эле? Кыдыр каяктан болсо жолугат дегендей, мына мен силерди көргөндө кыдыр көргөндөй болдум. Ошо силердин жүзүңөрдөй болуп, элдин жүзүң болсун, бүт ааламың болсун. Бүт ааламда ошол менен андай согуш болбосун. Бүткүл жерде тынчтык, ынтымак орносун. Кыргыз эли соңолуп, мындан да жакшы өнөөлөргө жетип, мындай студияңар мындан да көбөйүп, чоң бүткүл ааламды жаңырткыла. Айткансыз. Алла жар болсун, бирлерин элестер болсун.